Урматтуу достор, мен бүгүн өзгөчө жерде турам. Бүгүн мени Сыймык үйүнө конокко чакырып, атактуу өзүнүн кухнясына чакырды. Бул жер мен айткандай тарыхый жер. Октябрь революциясынын негизги штабтарынын бири. Бул жерде өзүнүн жалын Ленин броневиктен сүйлөгөндөй эле Сыймык жалындуу сөздөр менен элди көтөрүп, узурпацияга, жеке бийликти орнотконго каршы элди көтөрө алды, элдин көңүлүн тапты. Ошондо эч ким ушул кухнядан башталган иш тарыхый мааниге болот десе эч ким ишенбейт эле. Бийликтин пропагандисттери Сыймык элитталык квартирада жашап атат деп айтчу эле. Мына мен бүгүн келип көрүп атырам. Кадимки эле эконом класстагы квартира экен. Мына бурч Сыймыктын студиясы. Мына батарея статистин ордунда, мына отуруп сүйлөгөн жери. Андан бул жерге эле келсең спальня мешок. Кээ бир убактарда ушул жерде эле эс алып, ушул жерден эле мындай сүйлөгөн экен. Сигарет жеп, пропагандисттер бийликтики айткан ушул сигарети со сигарет эмес, бир нерсени чөйдөп сүйлөп атат деп айтышкан. Мен бүгүн өзүм чекпесем дагы бул сигаретке көрөйүн деп атам. Кыскасы, Сыймык акыркы соңку Кыргызстан тарыхында эң маанилүү ролду ойногон инсан. Мен чын айтсам ишенген эмесмин. Сыймык бир нече жолу келип мага өзүнүн грандиоздуу пландарын айтканда мен авантюрага деп ишенген эмесмин. Бирок ушул жылдын жазынан баштап 100 миңдеген адамдар колдоп, анын идеясын жактырып чыгышты. Анан ошондо бул иш аяк олуттуу жыйынтык менен бүтөт го деп Сыймык бул кыргыз саясатындагы феномен деп айткан жерим бар эле. Бүгүн атайын Сыймык ошол кухняга чакырып, балким менин жаңылышкандыгымды билсин деген пландагы үйүнө чакырды. Мен жок, Өмүрбек агай, эч эме жок. Биз үй-бүлөбүз менен өмүр бою ата мекенге шайлаганбыз. Айтпадым белесиз, өмүр бою ачык шайлап жүрмүз, ата мекенге шайлап жүрмүз. Эми сизди авангард саясатчы деп баштан баштап баары тааныйбыз. Сиз мага көп акыл насаат айттыңыз, ушул боюнча кандай эмне кылыш керек, акыл насаатыңыз мыкты. Ошол студияга чакыргам сизди. Келип сизде ич тарлык жок экен да, ич тарлык көрө албастык. Эми бул студияны тарыхый жер дегенден кийин бүткүл кыргызстандыктар мындай көрүп билип койгону жакшы да, аки чыкышына чейинчи. Мен мындай тарыхый жерде турганыма бир чети кубанып турам. Рахмат, Өмүрбек. Анан тарых жасаган адамдардын жашоосунун ар бир өзгөчөлүктөр абдан маанилүү. Жок, мен өзүмдүн үйүм бар, бирок каякта семья турат да. Бул генштаб сыяктуу да. Түшүндүңүз да? Бул офис сыяктуу үй да. Бирок мен бияқта эле турам өзү. Бирок офис сыяктуу үй да. Анда көп балдар менен жүрүп, мындай көптөгөн кишилер кирип кетти. Көптөгөн кишилер акыл насаатын айтып кетти. Анан сиздин офиске барып, мына кышта барып кандай кылышым керек, кандай деп сиз мага көп акыл насааттарыңызды айттыңыз. Мындай эч тарланбай, эчтеке эметпей, давай сен ушуну мындай депчи. Анан мына сиз дагы депутатский мандат алдыңыз. Сизди куттуктайбыз.
Саламатсыздарбы биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Ынтымак командасы достукту караңдатпай утуп президенттин кубогуна ээ болду. Чолпон Ата шаарындагы ипподромдо көкбөрү боюнча президенттин кубогу мелдеши өттү. Жогорку лиганын финалында эзелики атаандаштар ынтымак менен достук командалары байге талашты. Таластын ынтымак командасы 2020-жылдагы көкбөрү боюнча президенттин кубогуна арналган мелдештин жогорку лигасында чемпион болду. Финалда алар Оштун достук командасын 9-2 эсебинде утуп алды. Беттештин жүрүшүн Спутник Кыргызстан агенттиги түз эфирден чагылдырды. Баш байгеге 500 миң, экинчи орунга 250 миң, үчүнчү орунга 120 миң сом ыйгарылды. Кече 7 ноябрда жогорку лиганын кол байгесине Сары Өзөн командасы ээ болгон. Ал эми биринчи лиганын баш байгесин Мурас, экинчи орунду Алато, үчүнчү орунду Келечек командасы ээледи. Белгилей кетсек, Чолпон Ата шаарынын ат майданында өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө арналган көкбөр боюнча Кыргызстандын президентинин кубогу мелдеши жана ат оюндары өттү. Мелдештер 3 ноябрдан 8 ноябрга чейин уланды. Жогорку лигада 6, ал эми биринчи лигада 12 команда ойногон. Аталган мелдештин жогорку лигасында өткөн жылы Оштун достук командасы чемпион болгон. Садыр Жапаров жогорку Нарын ГЭС каскады курулчу жерге барат. Президенттин милдетин аткарып жаткан өкмөт башчы Садыр Жапаров 9 ноябрда Нарын облусуна иш сапары менен барып, жогорку Нарын ГЭС каскады курулчу жерди көрөт. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы маалымдады. Жапаров бир катар социалдык курулуштар менен таанышып, облус эли менен жолугат. Кыргызстан Камбар-Ата 1 ГЭСи менен жогорку Нарын ГЭСтер каскадын курууга 2012-жылы Орусия менен келишим түзүлгөн. Ага ылайык Камбар-Атаны Интеррао ишканасы жогорку Нарын ГЭСтер каскадын Гидро курмай болгон. Бирок иш создугуп 2016-жылы Кыргызстан макулдашууну бир тараптуу денонсация кылган соң Орусия нарындагы курулушка 37 миллион доллар сактаганын билдирген. Аны төлөп берүүнү талап кылып эл аралык сотко кайрылган. 2020-жылдын май айында жогорку Нарын ГЭСтер каскадына байланыштуу эл аралык сотто экспертиза аягына чыга электиги кабарланган. Кыргыз тарап долбоорго мындай суммадагы каражат сарпталганын күмөн санаган жана эл аралык аудит өткөрүүнү талап кылган. Орусиянын компаниясынан кийин жогорку Нарын каскадын куруу боюнча чехиялык Лиглас компаниясы менен да макулдашуу түзүлүп, бирок долбоор ишке ашпай калган. Долбоорго инвестор табыла элек. Биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков Кыргыз өлкөсүнүн бизнес курамасынын өкүлдөрү менен жолугушту. Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Артем Новиков Кыргыз өлкөсүнүн бизнес курамасынын өкүлдөрү менен жолугушту. Жолугушуунун максаты мындан ары карай экономиканы активдештирүү жана ишкерлерге жагымдуу шарттарды түзүү боюнча демилгелерди талкуулоо болду. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришти. Биринчи вице-премьер-министр белгилегендей, мамлекеттин бизнес менен диалогу өзгөчө мааниге ээ жана мындай форматтагы жолугушуулар үзгүлтүк негизде жүргүзүлүшү кажет. Жолугушуу алкагында Артем Новиков иш-чара катышуучуларына өкмөт тарабынан экономикалык тармакта жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымдады. Ошондой эле пландаштырылып жаткан реформалар тууралуу айтып берди. Өз кезегинде Кыргыз өлкөсүнүн бизнес курамасынын өкүлү Аскар Салымбеков бизнестин пандемиядан кийинки мезгилдеги өлкө экономикасын тез арада калыбына келтирүүгө тийиштүү практикалык көмөк көрсөтүү зарылдыгы боюнча ниети тууралуу маалымат берди. КБК мүчөлөрү аймактарды жана экономика тармактарын өнүктүрүүгө багытталган пландарга кыскача токтолушту. Ошондой эле барс идеологиялык жана экономикалык өнүктүрүү программасын сунушташты. Жолугушуунун жыйынтыгында Артем Новиков бизнес өкүлдөрүнө жемиштүү жолугушуу жана конструктивдүү сунуштар үчүн ыраазычылык билдирди. Кыргызстанда дагы 515 адамдан коронавирус жана пневмония табылды. Илдеттен 5 адам каза болду. Бүгүн 8 ноябрга карата өлкөдө коронавирус жана пневмония илдетинин жаңы 515 учуру катталды. Бул тууралуу коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб билдирди. Жаңы учурлар Бишкек шаарынан 107, Ош шаарынан 43, Чүй облусунан 60, Ош облусунан 52, Талас облусунан 20, Ысык Көл облусунан 45, Жалал Абад облусунан 133, Баткен облусунан 54, Нарын облусунан 1 адам катталган. Муну менен жалпысынан 62.819 адам ооруга чалдыккан. Өткөн сутка ичинде 546 адам оорудан айыгып ооруканадан чыгарылган. Алардын жалпы саны 53.952-ге жетти. Акыркы бир сутка ичинде коронавирус инфекциясынан 5 адам каза болду. Жалпы саны 1177-ге жетти. Beep.